Дайрсың? Кеттік. Машығып келелі. Саған бара алмаймын ғой деймін. Таптақыр эми машыққан кол өткен мага. Эмне болду сага? Мына мертенин жыйынтыгы чыгыптыр. Баарын окуп чыксам, артроздун 1-деңгээли дейт. Анан? Кандай анан? Мына артроз болуп атпайбы эми. Тизем ооруп атат, артроз болуп атат. Эми аяш керек да, эми отуруп эс алып, эми тренировкаларды токтотуш керек, эми бүттү. Жаш болуп алып эми тренировкага барбагыла турбайбы. Токто. Бул жыйынтыкты сен доктурга көрсөттүңбү? Анан доктур ушундай айтты. Бара чыккан жок, мен өзүм эле мына көрүп атпайбы, мына эмнеси бар. Жазылып турат бүт баары. Жыйынтыгы жазылып турат. Ошентип айтсаң, жүрөктү түшүрбөй. Эми тизени жүктөсөм, тиземе нагрузка берсем, ал андан ары жабыркайт да. Азыр 1-деңгээл, анан 2-деңгээл, анан 3-деп кете берет да. Эгерде сен дарыгерге барсаң, ал сенин эмертеңди көрөт, буттарыңды көрөт, ошого жараша керектүү рекомендациялар жазып берет. Арасында эч кандай жат эчтеке кылба, өмүр бою диванда же болбосо креслодо отуруп чоңой деген рекомендация болбойт. Тескеринче, сенин булчуңдарыңды өнүктүргөнгө рекомендациялар берилет. Көп көнүгүү аткарсаң, булчуңдарың чоңойтсоң, ошо булчуңдар аркылуу эле сенин тизеңе керектүү азыктар, синовиалдык суюктук дагы бөлүнүп чыгарып турат. Эгерде сен жатып алсаң, анда ошол суюктук жетишпегендиктен артроздун күчөшү ыктымал. Эми кимге ишенсе болот? Менде мисалы үчүн энемде артроз болгон, чоң атамда артроз болгон, тайжемде артроз болгон. Анан алар дагы ошол тизелерин аябай эле деп анан нагрузкаларды токтотуп коюшкан, азайтып коюшкан. Мейли болуптур. Анан ошол ыкма менен дарылангандардын жыйынтыгы кандай экен? Мына көрдүңбү? Мейли, сен өзүң бил. Мен болсо кеттим. Мейли, азыр токто, кеттик.